Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Аман эсен турасыздарбы? Мына ороз айы жакындап келатат. Кудайым буйрса, жылдагыдай эле ороз айында 50% арзандатуу болот, медитация болот. Катышсаңыздар болот, урматтуу катышчылар. Анын үстүнө орозодо эффекти аябай жакшы кетет, билесиздер, э? Ачкачылык учурунда медитация жасаган бул өтө чоң пайда болот. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн бизде андай нерселер аябай өтө көп болгон. Ошол урматтуу катышчылар, Кудайым буйрса, ороз айында чоң масштабтуу медитация болот. Ошого каалоочулар катышсаңыздар болот. Суроо болсо бериңиздер, эфирге чыкчулар болсо эфирге чыккыла. Кудайым буйрса, бул орозо өтө чоң нерсе. Неси жакшы? Биринчи очередь ниетти Кудайга коебуз, андан кийин орозо плюс адам ачка кезде медитация жакшы жүрөт. Ачка кезде медитация жакшы жүргөн үчүн аябай чоң өзгөрүүлөр кетет. Да, келиңиз. Алло. $1,500 сом болот буюрса биздин. Келиңиз, ким бу? Суроо болсо бериңиздер, каалоочулар болсо эфирге чыксаңыздар болот. Бул медитация боюнча эмени ачыш керек кичине. Жаңы келгендер болсо, эң мага эфириме жаңы катталгандар, биринчи жолу катышып аткандар болсо, плюс белгисин басып коюңуздар. Биринчи жолу катышып аткандар. Катышып жүргөндөр уже эметпегиле. Келиңиз. Мен өзүм жөнүндө тааныштыра кетейин, урматтуу жаңы келгендер. Менин атым Жалилов Өмүрбек Дөөлөтович. Мен кесибим боюнча психологмун. Ишеналы Арабаев атындагы психология факультетин бүткөм, бакалаврды. Андан кийин Ош мамлекеттик университетинен магистрди аяктадым, психология факультетин. Эми кийинки жылы Кудайым буйрса, муну дагы улап жатабыз. Бул жерде жаңы келгендер көп экен, урматтуу жаңы келгендер. Мен сиздерге медитация тууралуу кыскача түшүндүрүп коеюн. Анан могу жерден менеджерлер эме кылып койсоңор, номуруңарды калтырып койгула могу жерге.
Бул медитация тууралуу кыскача айтып коеюн, урматтуу катышуучулар. Бул медитация деген эмне? Бул медитация деген чың алган нервти бошотуу. Азыр медитация деп мода болуп кетти. Ачык эле айтып коеюн. Медитация деп мода болуп кетти. Көзүңөрдү жумгула, асманга учкула, анан асманга чыгып баратасыңар, анан ырысы келип атат, анан энергия келип атат, анан акча келип атат. Анан көзүңөр жумгула дегендер көбөйүп кетти. Мисалы, көзүңөр жумгула, атаңдын элеси келди, апаңдын элеси келди, анан атаң таарынтыр, анан апаң таарынтыр. Анан сага бул мындай эметип коюптур, анан дегендер көп. Аябай биз андай эмелерге кирбейбиз көз ачыктыкка. Ал башка эле. Биз аларды туура эмес деп да айтпайбыз, түшүнүңүздөрбү? Биздики чисто чыңалган нервти бошотуу. Качан чыңалган нерв бошогондо адамга болуп көрбөгөндөй тынчтык келет, түшүнүңүздөрбү? Именно чыңалган нервтин эсебинен эмне болот? Могу башыбыздын ичиндеги гормондор болобу, башка керектүү заттар бөлүнүп чыкпай калганына байланыштуу адам ооруйт, түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн бизде мына миңдеген адамдардын айыгып атканын себеби ошондой. Мен дагы айтып коеюн. Мен бул казактардан окуй калып, анан орустардан окуй калып, анан бир курсту окуй калып, анан бул китепти окуй калып, анан тиякты окуй калып мен чыккан жокмун. Мен көп жылдан бери иштеп келем, түшүнүңүздөрбү? Экинчиден, мен мамлекетке официалдуу түрдө жакшы эле чоң эле суммада налогторду төлөп келем, түшүнүңүздөрбү? Ошол урматтуу катышуучулар. Анан кимде ким ооруп аткан болсо, профессионалдуу түрдө врачтын көзөмөлүнөн өтүп койгула. Анализ тапшырып койгула. Жөн эле фанат боло бербегиле. Бул фанатизм жаман нерсе. Түшүнүңүздөрбү? Биринчи очередь официалдуу түрдө медицинадан өтүп койгула. Неге дегенде, сен витамин жетпесе дагы, гормон жетпесе дагы, мооларың кысылып калса, мисалы, кан тамырларың кысылып калса, организмге бир азык зат жетпей атса, ошонун баары анализден чыгат, ошол нерсени алып койгула. Анан жөн эле бир кээ бирлердин жини келет, ачуусу келет, кыйкыргысы келет. Бул эмне болот? Бул деген организмге витамин жетпей аткандыктын эсебинен ошондой кыйкырып өкүрөт. Анан баягы мени тиги дубалап коюптур, анан минтип коюптур, анан мага анан мындай, анан тигиндей деп эле биз ошон үчүн официалдуу медицинадан өтүп коюңуздар, түшүнүңүздөрбү? Официалдуу өтүп коюш керек. Могул жерден бизден урматтуу катышуучулар жаңы киргендер болсо билесиңер. Биринчи жолу катышып аткандар болсо, ой кечирип койгула. Биринчи жолу катышып аткандар плюс белгисин койдуңар, Бизден результат алгандар ден соолугунан менин көңүлүм дебегиле вообще, менин көңүлүм дебегиле калп эле. Чындап ден соолугунан пайда алгандар, ушул биздин сабактар аркылуу өзгөргөндөр плюс белгисин басып койгула, өзгөрдүк деп жазып койгула. Түшүнүңүздөрбү? Ошол жерден мына могул жерден азыр кичине ошол нерсени билсек болот. Дагы эмне дейбиз? Дагы ошол биринчи очередь врачтан көрүнүп койгула, андан кийин могу нервке бизде Telegram каналда эме деген бар. Доктор Өмүрбек отзывтар деген бар. Ошого кирсеңиздер, бир 10 күндө деле окуп бите албайсыңарбы? 10 күндө деле окуп бите албаган, бир 15 күндө окуп бите албаган результаттар жатат. Только результаттар аякта. Өмүрбек ага щитовидкадан операция деп жатат, медитация
Жырсым айыгамы дейт. Бул жерде сиз биринчи очередь врачка катышып коюңуз, врачка. Андан кийин 100% врачка көрүнүп коюңуз. Бул эми операция эң акыркы нерсе, аны өзүңүз чечесиз, аны өзүңүздүн жеке ишиңиз. Бирок бизде баягы нерв бошогондо көптөгөн ооруларды организм айыктырып ийет. Бизде мисалы геморрой, семоррой, толтура кеткендер аябай көп. Баш оору, бут оору, варикоз, сайрикоз. Бул жерде мен дарылаган жокмун, урматтуу катышуучулар. Мен нефти бошотконду үйрөтөм. Нефть бошогондо эле организм өзүн өзү дарылаганга өтө чоң мүмкүнчүлүк жатат. Түшүнүңүздөрбү? Мына могу жерден көрүп атасыздар. Мына канча киши мына плюс белгисин басып атат мына. Бул деген өтө чоң нерсе. Өтө чоң нерсе. Могу жерде отургандан 5 эле киши плюс белги басса деле аябай чоң болмок, бирок мына мыяктан канчалаган плюс белги кетти мына. Түшүнүңүздөрбү? Результат алдым жанды жолуш. Абайсонун өзгөрүү бар дейт. Ыраазымын дейт. Мен врачтардан таза чыккан өзгөрүү болуптур. Рахмат. Мына бул жерден көрүп атасыздар мына. Түшүнүңүздөрбү? Ошол урматтуу катышуулар, мени кошуңуз келет эфирге. Эфир сакталат, ошол нерсени айтып коеюн. Могу жерде чоң кыз мен менен чыгам деп атат. Анан ошого эме эффекти басылып кетти. Я балду просто смотрю. Хорошо, блин, такой язык. Сама спать? Жакшы. Алло. Не болду эже, айта бериңиз. Сизге жаңы эле катталдым, жаңы эле катталчуңузмун. Менде постоянно мындай одышка болуп, жүрөгүмдө сыгылып, жүрөгүм патырай берет да, мындай себепсиз элечи. Анан недавно болдум врачта, баары жакшы экен дейт. ЭКГ кылып келдим. Баары жакшы эле, просто жатарда анан мына жеримде бирдеме тыгылып калгандай болуп эле кыйнала берем да, уктай албайм кечинде. Эми чоң кыз, мен биринчиден врач эмесмин. Экинчиден сиз врачка көрүнүп келипсиз. Баары жакшы деди, Мына ушундай мындай. Ооба, Бешок сайын одышка боло берем да. Эми сиздин эмоционалдык жактан дарылаңыз. Адамды не эметет? Адамды ооруткан бул ой. Сизге качан ой көбөйүп кеткенде не болот? Адам жакшы ойго деле, жаман ойго деле ооруйт, түшүнүңүзбү? Ошон үчүн могу сиз өзүңүздүн үстүңүздөн ат собой иштеп баштасаңызда, адам айыгып баштайт. Бизде мисалы мына айыгып кеткендер аябай көп, өтө көп. Ошон үчүн мына карасаңыздар болот. Сиз башташ керек. Экинчиден, сиздин казаныңызга бирөө аш салып бербейт. Түшүнүңүзбү? Эле атаңыз дагы, апаңыз дагы, бир тубаныңыз дагы жардам берет, бирок чыныгы өзгөрүүгө келгенде материалдык жактан жардам бериши мүмкүн. Бирок руханий жактан ичиңизди тазалап өнүгүүгө жардам эметсе, бир гана бул өзүңүздүн колуңузда. Кудай таалам кейиген адамдарды, меники эмне болбой атат деп ар кимди күнөөлөгөндү, кейиген адамдарды, атасын күнөөлөп, апасын күнөөлөп, күйөөсүн күнөөлөп, аялын күнөөлөп, кайната, кайненесин күнөөлөгөн адамдарды жаман көрөт. Кейиген адамдарды жаман көрөт. Алла таалам өзүнүн колуна биринчи очередь аялдар үй бүлөңөрдү, күйөөңөрдү сыйлап, урматтап, бала чакаңарды ордуңарга коюптур, андан кийин жасагыла. Эч убакта өзүнчө эле кыйын болуп, анан күйөө менен болгон эмени баягы ортодо чек болуш керек, былжырак сөзүңөрдү унуткула. Болбойт ал. Көпчүлүк учениялар азыр эгоизмге алып баратат. Бир нерсе болсо давай ажыраш. Бир нерсе болсо эле сен мындай күйөөдөн мындай болуп каласың, тигиндей болуп каласың деп туруп, көп туура эмес жакка түрткөндөр көп болуп атат, түшүнүңүзбү? Ошон үчүн биринчи өзүңүздү колго алыңыз. Күндө эртең менен биздин могу программада басуу техникасы бар. Ошол басуу техникасы медитация, ошону жасап баштаганда эле бир
Bir 10-15 күндүн ичинде эле уже сиз аябай өзгөргөнүңүздү байкап баштайсыз. Сизге эч ким жардам бербейт. Өзүңүзгө өзүңүз жардам бересиз. Ага, Түшүндүңүзбү? буюрса жаңы катталдым, сиздин жаңы катталышыңыздын бүгүн эле катталган сизге случайно көрүп калып, анан буюрса Анан катышып кей аракет кылып көрөйүн деп атам. бул гейиген адамдарга кыйын. Мен ушунчалык көп адамдар менен иштештим. Гейип эле мен мынтип атам, анан мен тигинтип атам, анан мен мындаймын деген эч ким ал Кудай колдобойт ал. Мгм. Алла таалам силер өзүңөр өзгөртмөйүнчө мен силерди өзгөртпөйм деген немеси бар, сөзү бар. Мгм. Түшүндүңүзбү? Ооба. Ошон үчүн кандай абал болгон күндө дагы, кандай абал болгон күндө дагы сиз өзүңүздү 100% колго алып туруп анан эметип баштаңыз. Мгм. Түшүндүңүзбү? Мак. Экинчиден, могу эми мусулманчылык мисалы эртең менен кайсы динди кармасаңыз деле мисалы, кайсы динди менде сен мусулмансыңбы, буддистсиңби, теңирчисиңби мени кызыктырбайт. Эми ар бир адам кармаган дин болот да, мисалы эгер Мгм. мусулманчылыкты кармасаңыз, эртең менен туруп кичине бир 10 мүнөт кичине Куран окуп, Кудай деп койсоңуз дагы ошол да аябай жакшы жардам берет. Ошону да сөзсүз кошуп коюш керек. Мгм. Көрдүңүзбү? Макул. Мисалы мен Мгм. только аракет, все. Дагы сөзүңүз барбы? Жок, ушул эле ушул беспокоить этет анан мындай. Сиздин эмелериңизге катышайын дегем буюрса. Москвага келесизби же кандай онлайн катышыш керекпи немелериңизге? Эми азыр биздики Турцияда болуп атат, уже жакында 3-үнчү жолу болот. Мгм. Ретрит мына. Азыр ошол жака чоң иш чара болот. Мисалы биз Турциядан кетип атат. Уже орусча азыр бүгүн саат түнкү саат 12-де орустарга тетиги Украин башка мамлекеттегилер уже медитация уже башталды бүгүн. Мгм. Ал башталат мисалы. Мгм. Ушул сыяктуу биздики азыр кетип атат. Ошон үчүн только жазаш керек все. Биздикин жазасыңар өзгөрөсүңөр, жазып алсаңар анда кечирип коем да. Түшүндүм, Ишиңизди. макул. Рахмат чоң. Буюрса катышайын деп ниет кылдым Анан сиз эмелериңизге. Болот, могу билмеңиз, рахмат. эфир сакталат чоңуз. Макулбу? Макул, Да, макул. болот. Болот. Молодец, могусунда. Маякта мына үйгө кызым түшүлө албай эле мен жатам. Амей. Маякта эмне коюлуп калды? Эффекти коюлуп калды го? Нормально болду мына. Ошол урматтуу катышчылар, жаман ойлор эмне болот? Адамда чуркабай калганда мисалы. Адамда кыймыл, адамдын 70% неден турат? Канча процент судан турат билесиңерби? 70% примерно. Адамдын мээси канча процент судан турат билесиңерби? 85% судан турат. Адам могу суу сыяктуу, суу. Эми суу мондай агып кыймылдап турса эмне болот? Кыймылдап агып турса, аккан сууда арам жок дейт. Анын үстүнө аккан суу кандай болгон күндө дагы могу жер энебиздин үстүндө агат да. Суу агып келатканда фильтрленип, жер тазалайт экен. Антип мынтип бири-бирине монтип тийип отуруп суунун составы өзгөрүп кетет экен. Эми акпаган суу эмне болот? Мындай бир чөлмөк тура берсе, ал ичине курут толот, башка бир нерсе толот, ошол сыяктуу эле ал суу бузулат. Могу организмде адам кыймылдабай калганда эмне болот? Кыймылдабай калганда эле ооруйт, түшүнүңүздөрбү? Биз суудан турабыз да, тем более мээбиз 85% суудан болуп атат. Бизде кыймыл жоголгондо жанагы сууда балыр, жаман жанагы мурт, жаман нерселердин баары пайда болуп баштайт. Анан ичкенге деле мүмкүн болбой баштайт, туурабы? Ошондо ошол сыяктуу эле организмде кыймыл жок болсо, руханий нерсени кошпосо, тазалыкты кошпосо, адамдын баягы ичиңдин баягы ирик-чиригиңдин баары эле сенин жаман ойлоруң. Түшүндү? Ичиңдеги ириген, чиригендин баары эле сенин жаман ойлоруң. Качан адам кыймылдап, могу кыймылдаган бул физикалык денеге жардам берет. Могу медитация эмнеге жардам берет? Мээ бошойт. Мээ бошогондо
полный керектүү организмде керектүү гормон бөлүнүп чыгып кетет организмге. Керектүү гормондор бөлүнүп чыгып баштаганда полный организмде уже жаңылануу кетип баштайт. Жанагы булганып турган сууга хлор кошуп койгондо полный сперманы өлтүрөт го. Ошол сыяктуу эле керектүү химикаттар, химический процесс жүрөт. Химический процесс жүргөндө организм ошо жаман ойдун баары кетет. Түшүнүңүздөрбү? Кетет. Анан бирок эле фанат болуп кетпеш керек. Фанатизм бул страшный оору. Фанатизм бул страшный оору. Түшүнүңүздөрбү? Медитациядан бүдүр нерселер чыккандар аябай көп болгон. Неге дегенде, баягы анын ичке кетип калган жаман экен да бүт зыяндуу нерсенин баары сыртка чыгат. Ошон үчүн андайлар көп болот. Могу коркунуп антип кетиш керек, булгунчу жооп бердим, э? Мен аюуга аракет кылып жасайм, бирок башуу кетпейт. Берсем электр алам дейт. Аюуга аракет жасабаңыз. Бизде ошо аюуга аракет жасай беребиз. Баардык нерсеге аракет кыла беребиз. Анан көп нерселер болот. Өткөндө 60 жашап өткөндө шакалдар медитациядан баштап катышып баштадым. Суроом кайсы көнүгөн. Тарамышты жасаңыз сиз, тарамыш. Бул жаш өтүп калганда тарамышты сөкүш жасаш керек. Медитацияны кантип жасаш керек дейт? Медитация боюнча эмеге буюрса 21-inde болот деп. Кыздар 21-inde болобу медитация? Айтып койгула. Шакалдар сабагы боюнча да айтабыз. Бишкекке буюрса айтабыз. Кудайым буюрса азыр пландап атабыз бишкекке. Эфирге чыга тургандар болсо, мен чыгам деп жазып койгула могу жерден. Роза эже. Экинчи курска скидка болушу мүмкүн. 21-күнү, 21 числодо, эмеде февралда медитация болот буюрса. Мыяктан мен чыгам деп кошом азыр. Динара дегенди коштум могу жерден. Убакыт сакталат, медитация сакталат. Бизден Гырыжадан жакшы болгондор аябай көп. Гырыжадан Алиева дейт могу жерден. Бирөөнү кошом азыр мына. Биринчи очередь врачка мен жанына сөздүн башында айттым, кайра айта бербейин. Бирок могу бели ооруп Гырыжадан жакшы болуп кеткендер аябай көп, өтө көп бизде. Өтө көп жакшы болуп кеткендер. Саламатсызбы? Чыктым, сүйүнүп атам. Саламатсызбы? Жакшы, кандайсыз? Мен жаңылыктарым көп. 30-тарды жүрүп турам, ошону бөлүшөйүн деп атам. Элдин баарына айтып атып бүттүм, өзүм айтайынчы. Молодец. Менин деген калтырбай жазайын, чуркап ушинтип жүрөм. Анан меники сиз деле окугансыз. Мен ушу эмеге жазды элем пирамойдон. Эки бутумдун бармагынын тырмагы жана грыбок болуп такыр алынбай азабымды жеп канча жыл доктурга барсамбы деп жүрсөм эле сиз айткандай карабайм да бутумду. Баягыдай эле жүрөм. Бир күн эле
оң бутумдун бармагы тем эле жуп-жумшак. Эми тобо кылам да, тобо. Баланыкындай тырмак чыкпадыбы? Анан мен ашказаным ооруп, 1 жыл мурун көптөн бери эметем, анан шланга жутсам, менин кызыл өңгөчүмдө жанагы ашказан автоматически тамак кирсе ачылып жабылып турат экен да. Мен ошонун түбүнө грыжа чыккан. Анан эми доктурдун деле эметпейин, доктурдун деле дарысын ичтим, бирок медитацияны таптакыр таштаган жокмун. Ошондо да кичине кыйналып, анан кайра шлангага бардым. Жабагага, частныйга. Анан мен шланга куруп, анан грыжа, бүлө грыжа жок деп. Ой, мен кызым көчүдө грыжа бар деп, мен болбойм, көрсөм мен грыжам деп калыптыр. Медитациядан эле көрөм. Себеби медитациядан көрөм да, мен эми шүгүр эртең менен намаз окуп бүтүп, как положено 1 кружка суу ичем дагы медитацияга отурам. Кечинде медитациясыз уктабайм. Жолдошум да күлөт. Минтип башыма коюп алып, сен угуп жата берем да. Анан бир күнү жолдошум минтет, ай, эмне өмүрбек менен дагы жатып алдымбы деп коет. Такай башымда коюп алам. Ай, эмне болду, өмүрбек менен кайра жатып алдым, ообабы деп. Күндө угам, шүгүр, тобо. Бул результат бар экен, ишенип калдым мен. Сиз ошондо платныйга катыштыңыз беле, бесплатныйга катыштыңыз беле? Ой, платныйга катыша албайм. Мен Толкунайга жазам, соткама телеграмма ачылбайт. Эми жалаң ушу медитация сотка сатып берип телеграмма ачтым жаңы. Жок, Толкун жанагы болсо WhatsAppка бербейт. бутуңуздун тырмагынын кеткени, плюс мо кызыл өңгөчтө жаранын кеткени бекерден айыптыңызбы деп платныйдан айыптыңызбы? Ой, бекерден эле, бекерде. Мен Толкунга канча жазам, телеграммам жок, каяка барам, кимге дейм. Анан эми жаңы жанагы 4-класста кызыма атайын эме сотка сатып алдым, ушу телеграмма ачтым жаңы. Эми могу сабакты алайын деп атам. Жанагы 21-inde сабакты буйрукка. Алыңыз. Анан эми могу Бишкекке келсем барайын деди деп. Анан баарын айтып атам, туугандарым баарына көрсөтүп пример кылып атам өзүмдү. Ай, отур десем эле болбойсуңар, жаса десем, катышкыла десем болбойсуңар десем, эми баары ишенип атышат. Башында ишенич эмес. Жазып атышабы анан? Ооба, жазып атат. Көчөгүн экөөнү жана отчуттардын группасына коштурдум. Ай, мына моякта результаттарды карагылачы. Моундай сабактарды сатып алсаңар болот. Мен аябай вес чыштадым. Ичим баары кетти, жеп-жеңил, жөн эле. Анан мен өмүрүмдө мени доктурларым баары минтип айтчы. Сиз холодный кровь деп айтчы, муздак кан дуусуз деп. Өмүрүмдө мен көрдеп көргөн эмесмин. Өмүрүмдө нымшыч эмесмин. Баняны болсо тим эле болгонун жазып алып түшчү элем. Эми монтип деп турам. Тобо кылам. Тердеп эле турам азыр. Молодец. Ошондо медитацияны канча убакытта эме ошо результат болду ушулага эмеге? Менин кошулганыма мени деле бияка жеңем кошкон. Ай, Тойгүл оору эле жүрөсүң, ушака кирчи деп. Мына буйруса 2-жыл болду. Себеби мен могу кызыл өңгөчүмөн улам билем да, мына 1 жылдан кийин кайра 2-жыл шланга жутуп атпаймынбы? Ошон үчүн билем, мага точно 2 жыл болду. А тырмагым агарганына көп болду. Мурун эле агарган, азыр соп-соң жуп-жумшак тырмак. Проблема жок да тырмагыман. Анан эми ашказаным баягы угуп келип алып аябай сүйүнүп атам. Сиздин эмеңиз, эмгегиңиз айтсам көзүмөн жаш чыгып кетет. Ооба. Ал жакта айтканда, мо бекерде эле мына мен жакында эле бир медитация чыгардым эле. Жана Кудайга тапшыруу деген медитацияны көрдүңүзбү? Ооба, ошо Кудайга тапшыруу медитация күндө жатам кечинде. Жакшы экен? Ойбай сонун. Сонун. Сонун уктайм. Мындай свежий мынтип атпайбы? Чит экен анан. Баары жакшы тиги бала мынтип атпайбы? Мен мунун балдарга айта берем. Ушундай экен десем, байла мамам бишти кырбай калды десе. Бишти эле эмне кырбай калды медитация неме алып аткан турбайбы деп. Болор болуп кетти. Бар экенине ишенем да. Жакшы жа. Значит, бекерден эле ушунчалык медитация алган экенсиз эффект,
Ошону айтып атпасам вообще жакшымы алып беришти. Ошого Kızınız kayıtlamış, үйde Wi-Fi var mı? ачып беришти. Үйde Wi-Fi var mı? Wi-Fi. İnternet ulap versin aytыңыз. Ulasınçı internet Номерин normal айтам. ulasın. Жоқ, Номер жоқ, сиздин интернетиңиз начар болуп атат, катып атат. Ошону жакшылап улап берип койгойлу сиздин интернетиңизди. Мо эшикти жаап койсом уланып калды. Айсымал азыр эшикти ач дейм. Тиги залда да. Onu açıp koysam. Tigilerge bir şey etmeyin dep жаап алгам да. Жана эле ушинтпейт белеңиз. Тигилер сабак окуп атышкандан жаап алгам. Ошондой. Жакшы, шүгүр. Общий мындай общий жеңилдик келди, общий. Аябай келди. Айтып атпайм, мен вообще тердеп көргөн эмесмин. Азыр сонун болуп эле, нымшып, свежий болуп эле турат. Бул жакшы нерсе. Мен башында басканды деле угуп алып эле жазай берем да. Жана WhatsApp'тан карап алып элди туурап эле жазай берем. Басчымын. Азыр болсо чуркайм эшиктин алдына, үйгө чуркайм. Тиги күн менен саламдашууну жазайм. Башында жаңылып, жуңулуп эле жасап жүрдүм. Азыр билип калдым. Мынтип эле коюп алам такай жаныма эле, маңдайыма сени коюп алып эле туурай берем. Кичине силерди эмгек кылсын деп программаны татаалдаштырып койгом да. Ой, мейли боло берсин ошондой. Азыр эле жакшы да. Баягы оозуна салып койсоң түшүнбөйт да, ошон үчүн баягы кичине мындай системаларды алмаштырып. Түшүнбөгөндөр көп. Мега окшоп башынан өтсө түшүнүшүмө таң калам ушу. Мен айтам, больницага барбайсыңар, 7-де туруп барып очередь албайсыңар. Айланайын үйдөн. Ана тетияка бар, мына мен 5000 сом эле кетти бир эмеме эле. Жанагы эле анализдерим эле УЗИ-пузин баарынан өттүм. Үйдө отуруп деп баарына түшүндүрөм. Ушу эмне жазабайсыңар айланайын, ден соолук керекпи силерге деп. Жазабат, кошулуп атышат. Алда сабакты алам деди дагы бир 2 подружкам киргизген. Баягы толкунга айткам, WhatsApp'ка кошуп койчу. Могул экөө да көрсүн десем, алар дагы эметип атышат, жазап атышат буйруса. Икеке келсе баралы деп атышат, мага эметип атышат. Бул медитациядан көп адам намаз окуп кетет. Намаз окуптун аябай көп. Неге дегенде Менин жана жеңем намаз баштай албай жүрчүмүн дейт. Мага көп жыл болду, буйруса быйыл кана 11 жыл болуп баратат. Анан жеңем байкуш моюну жары бербей аткан. Анан ушу айтып атпайбы? Ушу Өмүрбекти угуп атып эле өзүмөн өзүм эле багымдап да окуп кеттим. Мен 5ке жыгыла албай атам деп. Эми жыгыласыз. деп. Жакшы, шүгүр. Жакшы, молодец, молодец. Күндө бармагымда тасып жөнөтүп ийгем. Күндө коюп жатасызбы бизди? Күндө мына берге жатам деле мындай коюп алам башыма. Өтө жакын койбоңуз, кичине мындай жарым метр, 1 метр алысыраак коюңуз. Могу өтө жакын койгон зыяныраак болот. Огулдай калса эле сесе берем анда. Жаныма эле коюп алам мынтип эле. Мына мындай коюп алып эле. Кичине алысыраак коюңуз, кичине алысыраак коюңуз, кичине. Алысыраак коюп. Неге дегенде өтө жакын телефон ден соолукка зыяныраак болуп калат да. Мынтип коюп алып эле анда ошко өткөндө жолдошум билишет баары эле. Апам медитация кылып отур. Жолдошум айтып атпайбы, Уран. Дагы Өмүрбек менен жатып алдың беле деп коет. Жакшы, шүгүр. Сон. Ошо. Могу жерде биздин отурган орусча менеджер мага связга чыгып койчу эфир бүткөндөн кийин. Жакшы эже, молодец. Баса бериңиз, кыймылдай берки жасагандарда результат алып атышабы? Бирөөсү ушул менди сурайын дедилем, ошол подружкамдын эпилепсиясы бар да. Ушу медитациянын эпилепсия кетеби, кетпейби? Мындай эже, бизде мындай да. Могул медицинаны өтө акылдуу адамдар чыгарган да. Өтө акылдуу чыгарган. Кыйын болсо деле баягы айланып доктурга барабыз. Бир нерсе болсо доктурдун заключениясы керек. Бир нерсе болсо врачка барабыз. Анан бул жерде мындай жер бар да. Биринчи очередь мен врач эмесмин да. Анан мен врачка бардым дейм. Андан кийин анан өз алдынча аракет кыла дейм. Менде мындайлар көп болду. Бир келин келип калды Бишкектен. Жок, бирөө эмес, андай көп келди. Анан эпилепсиясы бар экен, мен айттым.
Врачтарға bir көрдүңүз десем, көп жылдан бeri врачтарға көрдүм, дарысын ичем дейт. Анда келиңиз. Бирок жыгылып тыгылып калсаңыз мен жоопкерчиликти албайм. Жаныңызга бирөөнү ээрчитип алыңыз десем, өзү эле келген экен. Бизде машыкты, анан не болду? Машыгып туруп анан келгенде бир кармады, күнүнө 3-4 жолу кармачу экен. Келгенде бир карма, ошоңчу кармаган жок. Кетти бизде бир жума машыгып. Анан бизге жаттаканасынан тышкары бир 6.000 7.000 эле төлөгөн бизгечи сабакка. Анан bir ay ошол bir ay кармабаптыр. Bir ay. Bir ay кармоо, анан bir ayдан кийин мага чалат. Менин эпилепсиям эмне кармап атат деп мондай кайра мага кекетип атпайбы? Көрдүңүзбү? Адам. Могул жерден адамдын ичи, арамдыгы, ичиндеги арамдык, ушул айыкса ушуга чейин айыгат эле да мисалы. Анан айыкса айыгат эле го. Анан көрдүңүз, bir ay ошол bir ay кармабай жүргөнүнө сүйүнбөй, кайра меники эмнеге кармап атат деп атат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн адам эң биринчи очередь Кудай деп, илим алып, билим алып, ыйманга жакындап туруп анан действия өткөндө адамга ден соолук Кудай таалам ушунчалык берет. Алла таалам аракет кылган адамга бере берет. Анан могул жерден баягы эпилепсия дегендей, жанагы бирөөлөр келгенде мен айтам, келсең арамданбай кел. Мен Кудай эмесмин. Мен ошол көп жылдык үйрөнгөн опытым менен гана элдер менен бөлүшөм. Көп жылдык. Мен сыйкырчы эмесмин. Мен көп жылдык эл менен ошо окуганды, билгенимди гана сиздер менен бөлүшөм. Анан баягы кээ бир шүмүшүктөр бар. Жүгүн артып алат да. Жүгүн артып эле мен жакшы болом, мындан гарантия бересиңби дейт. Врачтар бар деп кетирип коем. Ооба да. Анан мен жакшы болом, мага гарантия бересиң дегенде гарантия сурагандар көп. Төлөгөн 3000 сом. Төлөгөн 3000 сом. Анан мына элдин баары айыгап туруп гарантия бересиңби дейт. Ошон үчүн бул эл менен иштеш өтө кыйын эже. Кыргызстан таяк бар эмес чында. Ар кандай адам туура эле түшүнөт. Ошон үчүн мен дайыма эфирлерде айтам, мен врач эмесмин. Анан мен менен иштешкендергенде өлмүштөнбөй келгиле. Мен баягы адамдар неден ооруйт? Көпчүлүк эн аталарды биз өзүбүз ооруп иштеткенбиз. Баягы апа силер чоңойдуң арды эле анын кызматын алып иштейт экенбиз колдон. Мал карап атса малдын кереги жок деп биз алып коет экенбиз. Отура бер деп. Анан бир атабыз жумуш кылайын деп бир кетменди алып алып жөнөсө атам эмне кыласыз деп аны алып коет экенбиз. Анан бир 5-6 уyu болсо, бир 5-6 кою болсо, ошону таяк алып багайын десе, эмне кыласың, жанталашпай мына отурбайсың деп туруп, ошентип туруп бүт колдорунан жумуштун баарын алып иштейт экенбиз. Анан ооруйт экен да. Мен ушундай нерсени акыркы күндөр аябай көп көрдүм. Анан балдар келет, анан кыйын болуп сурашат, сен эмне бул мусулманчылыкка каршы келбей, андай мындай дешет, анда да эне таңды айыктыра бер дейм. Ушундайлар көп да. Ошон үчүн баягы бул дүйнөдө эң чоң бакыт бул эркиндик. Эркиндик. Ошол биз көбү калп эле илимдүү, билимдүү болуп эле эн аталарыбыздын эркиндигин чектеп штап. Каткырып күлүп койсо деле эмне болуп атасыз, кел эмне дейт. Точно. Тойлордо бийлеп бакчы апалар бийлегиси келсе бийлеп койсо деле, апа уялбайсың кел эмне дейт. Бакчы аталар кичине тамашалап, кичине достору менен кичине сүйлөшүп анекдот айтып койсо деле уят эмесписиң, аксакал болгодуң деп аял психологически өлтүрөт де бала чакасы. Ушинтип атып эле биз көп эн атабызды эркиндигин чектеп койгондо адамдан гормон бөлүнүп чыкпай калат. Түшүнүңүзбү? Эркиндигин чектегенде гормон бөлүнүп чыкпай калат. Мен илгери мен элдерге сүйлөсөм эле күлө берчү эле. Анан бир туугандарыкына барып калып, анан балдардын айда күлдүрүп отуруп, анан бир тууганыбыз урушуп койду, мен сен келсең эле эле комик болуп атасың. Сен нормально болбойсуң, сен өзүңдү кыйын сезип атасың деп койду. Мен эркиндигимди чектеп таштады, көрдүңүзбү? Мен уже 1,5 айдай мен уже эметип калдым мындай, күлдүрө албай калдым. Мен кичинекей баламын да. Анысы кандай мына организмден гормон бөлүнүп чыгып турат.
Анан ошону марал менен бул болбойт, бияка калабыз, тияка калабыз, муяка мындай деп атып, эми күнөө иштен Кудай сактасын, бул күнөө иштин арты жакшы болбойт. Бирок баягы эркиндикти чектеп, эмете берсе ал адамды моягы өлөт. Анан эмне болот? Анан ичинде баягы энергия көтөрүлүп чыкпайт, кан айлануу болбойт адамда. Болду анан ооруга келет. Ошон үчүн биз били азыр мага аябай көп эната жазат. Табупка барам десе деле аяк болбойт. Болбойт. Болбойт, бияка бар. Тияка жанагы тияка барайын элдин баары барып атып аяк болбойт. Эмеге туура шариятка туура келбейт. Больницага барайын десе ал еврейлердин дарысы деп атып эле адамдын эркиндигин чектеп иштаганда могу бакуш энаталар ооруйт ошондончу. Ооруйт. Бак жашоодо болуп атат, жаныбызда эле болуп Менде бизде андайлар аябай көп. атат. Келгенде эле күндө мына балам отурам деп отчет беришет. Бул эркиндик, бул мына эркиндик чектеген мындан өткөн тозок жок да. Мындан өткөн Ошону тозок. балдар Качан баягы мисалы могу мен байкагандан жанагы орустун кемпирлери, орустун абышкалары баягы эми балдар тыштап кетти дейбиз го, эми тыштабайт. Ар кандай түшүнөбүз, ар ким түшүнүү жараша кабыл алат. Бирок ошолор көпчүлүгү басып жүргөнчө басып жүрөт, өлөт экен. Неге дегенде биз баягы энатаны зона комфортуга киргизбегенде бакуш тияка барса деле, бияка барса деле эмне кыларын билбей калат экен бакуштар. Анан баягы өзгөчө эркек кишилер хозяиндыктан бул мен мисалы кийин караганда бир 5 коюм болсо дагы мына булатны алып таякты көтөрүп алып жүрөм да, мына менин коюм депчи. Анан мен балдардын баары нерсени кол менен алып койсом мындан өткөн азап жок да, ошондон да адам ооруйт, бул бир жагы. Ошон үчүн эми мунун немеси көп, причиналар аябай көп. Причиналар аябай көп да. Өзгөчө балдар чындыгында эле ошо ата энеге тыюуну көп салышат. Фанат болуп кетти да, фанатизм страшный оору, бул фанатизм страшный оору. Бул жаман нерсе, бул страшный жаман нерсе. Эми карап туруңуз. Могу биздин иш аракет, могу басуу техникасы, буюрса катышасыз го, могу басуу техникасын үйрөнөсүз. Могу медитация ошол блоктон фанатизмден чыгарат. Адам могу фанатизмден чыкканда эле ден соолугу оңолуп баштайт. Фанатизм бул ой да, бир ой келди мисалы, бир ой келди мына. Анан ошол ой чын деп туруп ошол ойго байланып калабыз. Ушул туура деп элечи. Ошол ойду жоготсоң, түшүнүк өзүңө келет. Сен бирөөнүн акылы менен жашаганың жакшыбы дейт. Мына Кудай Таалам бизге кулакты берди, көздү берди, колду берди, мээни берди, акылды берди, аң сезимди берди. Пендем карап көр мына, күндү кара, шамалды сез мына. Буту колуңду сез мына, тирүү турасың. Ашказан иштеп атат, мына ашказаныңды сез мына. Ушул абалыңды сез мына. Сен неден кейисиң? Биякта мен турам го мына. Мен турам го дейт Алла Таала. Неге кейисиң дейт. Түшүндүңүзбү? Мына мен турам го деп. Ошондо мындай өзүңдү эркин сезгениңде адамда эмне болот? Өтө чоң өзгөрүү кетип баштайт. Ошол могу биздин медитация адамды могу чыңалып турган мээни эркиндик алып келет. Эркиндик алып келгенде эле адам өтө көптөгөн оорулардан айыгып баштайт. Ошо меники азыр эми бордо эме май бар, эме уйку бести ошолордо эме бар деп атат. Аны эме кылабыз. Жакында ушу тамактануу боюнча да бир эме курс ачам буюрсам. Бул курсту ача элекмин. Сиз моу кечки саат 5тен кийин, 6дан кийин тамак жебей эле коюңуз, асырдан кийин. Жебей атам. Баягы доктор айткандарын жазып атам. Диетадамын, диета отурдум. Жок, диетаны өзүңүз билесиз, бирок мына бизде арыктоо группа деп ачылды, эми 95% результат кетти. Результат ушул. Кечки 5тен кийин тамак жебей койгот болду. 5тен кийин даже күкүм дагы мына, күкүм. Түшүнүңүзбү? Күкүм. Суу болобу? Суу болот, кипток болот. Күкүм да жебей коюш керек. Бир 10 күндө эле сен башкача адамга айланасың. 10 күндө башкача адамга айланат адамчы. 10 күндө эле. Мисалы мына азыр 5тен тамак жебей коюп, эми ооругандар жесин, ооруп аткандар болсо жегиле.
ооруп аткандар болсо. Анан врачтар айтса жегиле. Мына 5 мына 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 10 saat boldu. 4, 5, 6, meyli 7'de tamak jeyli. 14 saatta organizm 4-5 saatta özünü polnu sinirse tamakты. 4-5 saatten keyin organizm polnu içindeki janagı bıljıragan, sılжыragan bıljırdın baарын jep organizm ес алат. Ес алганда bizde nege insult, infarkt aябай көбөйүп кетти азыр. Неге көбөйүп кетти? Неге дегенде кечинде былчылдап жей беребиз, өлүп бараткансыз эле. Ошону жебей койгондо эле организм ес алат. Баягы могу мээдеги толкулар, кан тамырлар, жүрөктө кан тамырлар полну ошонун баарын организм өзү калыбына келтирет. Түшүнүңүзбү? Бул ачкачылыктын керемети бул. Мына ошондой дагы мына марафон кылып койдук эле. Мен эмне кылам? Мен главный мен билгенимди бөлүшүп коем, калганын группа өзү кете берет. ооба. Могу жерде арыктоого катышкандар барбы мындай? Арыктоого катышкандар плюс белгисинде результат алганда жазып койгулачы. Түшүнүңүзбү? Биз неден ооруп атабыз? Ошондон эле ооруп атабыз. Анан түнү тамак жейбиз. Түнү тамак жегенден кийин мээбиз толот мусорго. Анан биз мындай яркий тунук ойлоно албай калабыз. Могу жашоону мындай бүдөмүк көрүп албай калабыз. Бүдөмүк көрүп калабыз. Анан могу жашоону бүдөмүк көрүп калсак эмне болот? Биз только кызганабыз. Анан только баягы бир уккан нерсени кайталай беребиз. Ыймандуу бол, анан түз жүр, мындай тигиндей деп биз ошон менен эле мындай пластик болуп калабыз, айлана беребиз, жана папугай болуп элечи. Ошон үчүн баягы пластик болуп калып туруп эле биз эмне болот? Биз өспөй калабыз да. Только мораль менен алек болуп калабыз да. Бул жаман нерсе бул. Мораль менен адам бул мораль менен ошол именно курсагыбыз той берсе, могу мээге мисалы мына мен бир 100 грамм арак ичсем мисалы, ичтим деп коеюн мына. Ичтим. Ичкенден эмне болот? Ал ашказанга түштү. Анан ашказан аркылуу могу кан тамырлар аркылуу полный нервтер аркылуу мээге чыгат. Туурабы? Анысыкандай могу тамак да ошондой. Тамак. Жейбиз кечинде өлүп бараткансып. Күчтүүлөр. Жашарда жейбиз өлүп бараткансып. Анан эмне болот анан? Анан инсульт, инфаркт, анан Индияга жөнөйбүз анан. Неге дегенде организм кыйналат байкуш. Организм аябай кыйналат. Организм өтө кыйналат байкуш. Ошон үчүн мына кечки саатында күн батканга чейин бир тамак жеп туруп, жебей койсо, бирок суу кипяток иче берсе боло берет. Ошондо организм баягы мына 13-14 саат, азыр кышын дайым түн узак да. 14 саат бою эс алып алат организм, өзү эс алып алат. 5тен кийин организм өзүнүн иштөө процессин азайтат. Күн мисалы күн тийгенде баягы күн карамады эле баардык нерсе өсүп атпайбы? Өсүп. Туурабы? Күн киргенде алар да эс алат экен, чөптөр дагычы. Эс алат экен. А биз не кылып атабыз? Организм могу топурак, жер, суу баарыбыз эле организм окшош да баарыбыздыкычы. Анан биз түнү жей беребиз. Түнү жегенден мээбиз толот. Арак ичкенде моякка тээп атпайбы? Мисал келтирип атам. Мансандай майлуу шорпо жейбиз, нары жак бери жак жейбиз. Анан болду, анан мактанып эле отура беребиз. Анан ким кыйын, биз кыйын, анан биз укмушпуз, анан биз депчи эми укмуш элбиз. Бирок ошол эмебизди жоготпой туруп, биз азыр илимге, билимге басым жасаш керек. Биз фанатизм менен алек болуп калдык азырчы. Фанатизм менен алек болуп калдык. ооба. Ошон үчүн мына сиздерге окшогон апалар, чуркап, тазаланып, күлүп жайнап баштасаңар, ошол үй бүлөгө кут келет. Берет экен, ошондо айтайын деп Берет. атканда дагы бир результат менде. Себеби мен балам намазга жыгылып атат азыр, улуу балам. Такыр көптөн бери эле ниет коюп жүрчү эле өзүнөн өзү эле намазга жыгылып эле тобо шүгүр деп атам. Анан ойлоп коем, менин Өмүрбек айткан немелер булам четинен келип атат деп коем. Балам уже намазга жыгылып баштады. Дагы бир кызым дагы бир тимеле бир мындай өзүнчө эле бир эмеле мындай эле андан башка киши жок эле азыр кичине басылып, тиги мама медитацияга отурайынбы, отуруп, ушинтип анан дуа жаттап, зикир айтып атат, тобо кылдым. Ал кыз өзүнчө эле мындай эле кыз болчу. Элден башка да көрөм. Эми карап туруңуз. Кыргызда айтылат.
Эне үйдүн куту, эне үйдүн жарыгы дейт. Мисалы, сиздин мындай, сиз жарык да бул деген. Жарыкка бир көлөкө түшсө, ошол үйдүн ичинин баары караңгы болуп калат. Анткени э, эненин 70% энеде болгон жакшы касиет дагы, жаман касиет дагы балага өтөт. Бул илимде такталган нерсе. Энедеги полный жакшы ден соолугуң жакшы болсо, жакшы бала туулат. Келесе эме баягы келесе эле тура эмес жүрсө, ошол энергиянын баары ошол балага өтөт. Бул илимде дагы, динде дагы, кыргызчылыкта дагы, буддизмде дагы, индуизмде дагы, католик, матолик баардык илим билимдерде бул далилденген нерсе. Кытай, Мытайда дагы, Тибетте дагы. Анан карап туруңуз. Сиз уже жарыктанып баштаганда через генетик аркылуу, ген аркылуу сиз мындай жарыктанып, мындай көңүлүңүз ачылдыбы? Көрдүңүзбү, аларга өзүнөн өзү ыйман келип калат. Бул жерден балаңыз без фанатизм келип атат намазга. Бул без фанатизм келген, бул өтө бакыт динге. А биз азап менен келебиз да, ошондо өзүбүздү кыйнап кечинде тамакты ичип алабыз да, кыймыл жок. Баягы, түшүнүңүзбү? А бул жерден баягы организм тамак жебей, могу биздин басуу техникаларды кылып, иш аракеттерди кылып баштаганда адам без фанатизм келет динге. Анткени адамда жарыктан башталат. Адам жан дүйнөсү жарык болгондо өзүңө эле Кудай дейсиң, өзүңө эле. Дайыма могу жерде Кудай уюп турат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн могу бизде мына апасы машыкканда кызы жакшы болуп кеткени, баласы жакшы болуп кеткени, Америкада бир эне отурса, Америкадагы кызы, Россияда баласы, Кореядагы баласынын иштери өтөт. Ошо башында ошентиштип өттү биздикилердики да. Сиз медитация кылганда ошолор да өттүбү? Өттү. Мен билмексем болуп койдум. Көрдүңүзбү? Мен өзүм билип аттым да. Анан эме деп койдум. Эмне жеди элең деп койдум билмексем болупчу. Ой, эчтеке деле жеген эмесмин деп булуп алам. Анан билип аттым да, уже эме кетип атканчы. Эми мына эненин үйдөгү ордун көрүп атасызбы? Эне. Бул эне жаратуучу. Карап туруңуз. Бул эне жаратуучу. Мисалы мына бизди бул дүйнөдө эркектердин баарын ким тарбиялады? Эне тарбиялады. Могул жердеги бир 3,5-3 миллиард адамды ким төрөдү? Эне төрөдү. Эне төрөдү. Түшүндүңүзбү? Эми карап туруңуз. Эркектерди эне бузулса коом бузулат. Эне бузулса үй бүлө бузулат. Аялдар бузулса коом бузулат. Эми биз ошол энени эле баягы күнөөлөп шылталгон болбойт. Биз ага кичине шарт түзүп берсек, кел машыга ал, кел кичине могу эме ал, кел Куран окуй кал, кел намаз окуй кал деп кичине жакшы мамиле кылса, эне өзгөрүп кетет. Түшүнүңүзбү? Ошон үчүн баягы могу биздин бул системаны 20 жылдан ашык убакытта койдум. Сияктан окуй калып, бияктан шүмшүлүңдү окуй калып, анан мен элдерге акылдуу болуп чыкканым жок. Сияктан окуй калып барып бир Казакстандан окуй калып бир 10 күн. Түшүнүңүзбү? Ошон үчүн бул өтө көп жылдын ичинде иштелип чыккан система. Ошон үчүн могу элге аябай таасири кетип атканын себеби ошол. Таасири аябай өтө чоң кетип атканын себеби ошол мына. Көрдүңүзбү? Бекер медитациядан эле канча урдан айып кеттиңиз? Канча урдан айып кеттиңиз? Ооба. Ошон үчүн бекерден ушундай результат алып атам. Буйруп өмүрбек кетсе, мен ошол жака барып жашайм жана платныйга барып деп күлө берем буларга. Анан бизде эго деген нерсе бар, эго. Биз могу исламда деле, буддизмде деле баардык илимдерде эго деп коет, нафси дейт. Ошону окуш керек. Бул нафсинин илимин аябай көп окудум. Нафсинин илимин. Адам өзүнүн нафсинин биринчи этегин, адам кичине эле нафсин баш ийдиргенде, эмне болот? Адамдын айыбы кетип баштайт. Адамды ооруткан нафси болот. Бүт баардык эменин баары нафси болот. Ошондой эле адамды жарыктандырып, укмуш жаратканга жакындатканда нафси болот.
Ошон үчүн бул нерсени бул нафси тууралуу биз мындай Кудайга шүгүр терең билим алгандык нерсе менен мончалык адамдарда өзгөрүп кетип атат. Только нафсини жакшы билиш керек. Билиш керек ошону. Биз Ошолорго нафси катышалы. десе жек көрүү, жаман адам, бирөөнүн карысын бербеген, ичи тарлык, корс адам кыйкырып өкүргөн деп ойлойбуз. Бул нафсинин балдары, бала кичинекей эле. Биз нафси моундай чоң нерсе болсо, биз мындай эле нерсесин билебиз, мындай эле учун эле билебиз. Учун эле белгиленип нерсени биз нафсинин колуна түшүп калабыз. Ошон үчүн баягы адам нафсиден кутулуп баштаганда эле уже чоң өзгөрүп кетип баштайт. Чоң өзгөрүп. Ошон үчүн мен неге урушам келгендердичи. Бак апалар келет, мен реттирип келгенде дайым айтам, мага чыдасыңар келгиле. Көп шүмшүлүм деп, анан мага жакшы мамиле кылып кой. Анан мен жакшы эле деп эле келе беришет, андайга вообще результат кетпейт. Биз кайра нафсин чоңойтубуз да кайрачы. Айылды аясаң, ошон үчүн мына бул жерде өтө терең нерсе, бекер медитацияларга мына терең нерсе берилген, өтө камтып коюлган. Ошон үчүн ошол бекерде мына менде азыр YouTube каналдан 2-3 бар. Instagram каналдар бар, Рутуб бар, бир канча каналдар бар, Facebooктар бар. Ошонун ичинде бүт баарында миңдеген комментарийлер айып кеткендер. Ооба, окуйм да мен баарын окуйм. Бүт YouTube'дагын баарын окуп турам. Бөлүшүлбөгөн комментарийлер канча бөлүшүлбөгөн. Бизде мына бир канча миңдеген, бир 20-30 миң WhatsApp группа бар. Ошолор жабылып эле турат, WhatsApp группаларчы. Жабылып эле турат, ачылбайт. Кичинесин ачып коебуз, эффекти кетти, жайнайт. Көпчүлүк жабып койчу турат. Мен бир 30 группада бармын, толкун кошуп койгон, ошол жактан да угуп турам. Аяктан айта бересиң, толкун күлөт, биякта Өмүрбек жок деп. Анан ал бизге эмелер жөнөтүп турат, ошондон көрүп турабыз. Ошондой апа, жакшы, ийгилик, бар болуңуз. Мына силер тазалансаңар эле биз ойго үмөт кетебиз. Силердин кабагыңарга кар жаадыбы? Бир семьянын ошол учурда могу күйөөңөрдүн, балаңардын, кызыңардын полный кабагына кар жайт. Эненин кабагы ачылдыбы? Баарынын кабагы ачылат, көрдүңүзбү? Силер канчалык, анткени силер жаратуучу. Баланы бизди жаратып койдуңар да. Силерде экиде вариант бар. Өстүрөсүңөр да ылдый түшүрөсүңөр. Башка вариант жок. Эки эле вариант бар. Кабагыңар түштүбү? Баарыңкы түшөт. Кабагыңар көтөрүлдү, баарыңкы көтөрүлөт. Бирок бул через илим, билим аркылуу келген жакшы болот. Адам бул нерсеге илим, билим аркылуу келсе, ал адамдын баягы түбөлүгү түз болот, келечеги кең болот. Фанатизмден чыгат. Бул фанатизм страшный нерсе. Бул оору булчу. Бул рак оорусунан жаман фанатизм булчу. Фанат болуп өзүң не кылып атканын билбейсиң. Бирөөнүн айткандарын эле бул баланча мындай деген, карасаң биякта баланча айтылат, биякта баланча айтылат, тияктан башка нерсе айтылат. Главный жамандык кылба, Кудайдан кетпе, Кудайдан ажыраба. И плюс илим ала бер. Ошондо акырындык адам фанатизмден кутулат. Илим жок жерде адамды фанатизм басат. Илим жок жерде фанатизм басат. Только биз башканын баары адашкан, башканын баары капыр, тиги арам, бул мындай, бул алкаш, бул бейнамаз деп атып, бул Аллага белгилүү ал нерсечи. Аллага белгилүү. Аллага белгилүү. Ошон үчүн баягы биз Алланын ордуна роль ойной берген нерсе менен бизде могу коомдо бир чыкса эле баса калат, бирөө чыкса баса, бир жакшы иш кылып атканга деле баса калат. Намаз окуп атса араб кул дейт, кыргызчылыкка келсе теңирчи дейт. Йога менен машыкса буддист болуп кетти дейт. Ооба. Ушинтип эле бизде бул илимдин, билимдин жоктугу булчу. Ошон үчүн караңгы коомду не бийлейт деп коет? Фанатизмдер бийлейт. Түшүнүңүзбү? Качан адам фанатизмден чыкканда ордудан айып баштайт. Ана бул ошон үчүн кыла бериңиз, молодец. Кыла бериңиз. Эртең менен эрте намазды окуп, кичине Куранды окуп коюңуз. Кичине убакыт берип коюңуз. Бул да өтө сонун нерсе. Бул жарык нерсе. Куранды өзүнчө элеби? Өзүнчө эле окуп эле. Жөн эле эртең менен Куранды окуп эле, жөн эле окуп эле жакшы ниет кылып коюңуз болот. Куран оку ата-бала пайгамбарыбызга, пайгамбарларга,
Өткөн Ошентип. ата-бабаларыбызга өзүңүздүн ата-бaba, ата-апа, ата-эне таяктан жактан окуп коюңуз, алар деле эсеп боло берет. Жөн эле Куран окуп коюңуз, бул деле эсеп боло берет. Анткени биз Кудайды эстеп атпайбызбы? Кудайды эстеген жерде бул өсүп өнүгүп кете берет. Түшүнүңүзбү? Мен жана жөн баспайм. Басам да жана. Ошондо деле келме менен кетирем, ла илаха илlallah ушунтип эле кете берем. Бут болсо кетет, кол болсо кетет. Ушинтип эле басам. Угуп туруңуз мени. Бас. Бул мындай. Айтпаш керек да. Жок, мындай. Мени караңыз. Адам мисалы, адам мындай да. Сиз Бишкектен Ошко чыктыңыз деп коеюн, машина айдайсыз деп коеюн, Башында эмне болот? Биринчи очередь машинанын баллондорун караш керек. Машинанын баллондорун, моторун караш керек. Анан отуруп туруп, Алла Таалам ушу жолумду сыдыр, жолдошум кызыр кыл, өзүңдүн колуңда болоюн деп туруп, жакшы Алла Таалага дуага келтирип, момин кылып, мисалы, Андан кийин эмне кылыш керек? Машинаны айдаш керек. Эгер сиз баягы тайгак болсо, газды катуу басып ишсеңиз, машинаңыз чимирилет. Тормозду катуу тебисеңиз, тиги бордюрду, цементти сүзүшүңүз мүмкүн. Башында Кудай деп коюңуз, башында. Андан кийин только иш менен алек болуш керек. Ошо гаини караңыз, светофорду караңыз. Бирок ошол учурда да могул жерде жараткан Алла Таала болуш керек. Анан баягы машина айдап барат эле баягы келме келип туруп атып тетиякты көрбөй калбаңыз, түшүндүңүзбү? Ооба, туура айт. Айырмасы ошол. Айырмасы ошол. Мен да ошентип көргөм башында. Анткени мен мону башында жакшылап эме келтириңиз, андан кийин ишти кылыш керек. Жөн. Мен болсо ошо баштаганда эле кетем да аякка чейин эле. Жок, башында эме кылыңыз. Анткени сиз менен алек болуп каласыз да, менен. Түшүнүңүзбү? Жакшы ал, мен жакшы нерсе. Мен мисалы мына азыр могу менин азыр могу менин мисалы мына рабочий WhatsApp'ым да могу. Мен мисалы ушуну караарда баягы кичине убакыт болуп калганда Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жаратканга өзүмдү тапшырып, анан болду. Андан кийин только иш менен алек болом. Иш менен. Түшүндүңүзбү? Анан муну деле ишти кылат, иш менен ла илаха иллаллах деп жакшы башында айтып койгон өтө жакшы. Бирок жараткан менен бири болуп туруш керек дайыма, бирок акырын ишти кылыш керек. Ошондо ой чачырабайт. Түшүнүп алдыңызбы? Айырмасы ошол. Түшүндүм. Бирок ошол учурда бирок эле ишке кирип кетип Кудайды унутуп койбош керек. Кудай сен менен дайыма, биз менен, бирок акырын ишти кылыш керек. Ошол сыяктуу эле могу басуу техникасында деле ошол. Бат-баттан басасыз да. Басуу техникасынын толук техникасын үйрөнгөн эмессиз, Жок, мен бир эле жолу үзүндүңдү эле көрүп калгам, үзүндүн эле. Аны толук басуу техниканы толук эмесин үйрөнүңүз. Толук буюрса морозодо берилет. Анан басканда бул совсем башка болот. Совсем башка эффекти болот. Бул совсем башка эффекти. Өзүм эле басып жүрүм. Бир көрүп, бир баратып, бир көрсөткөнүң бар мондай эмеде. Бишкекте беле ошондон эле эметип алып басам да. Ушундай кылыңыз эже. Анан баягы өтө эле фанатизм болбойт. Бирөөлөр менен сүйлөшүп калсам деле сүйлөшсөң бир нерсе болсо эле фанат адам Аллага таяй берет баарын элечи. Сүйлөшүп атсаң деле Алла билет дейт. Бир нерсе болсоң Алла билет дейт. Көчө өткөндө бир ооруп кетиптир. Сүйлөшүп, неден ооруп калдыңыз, андай мындай деп сүйлөшүп баштаганда Алла билет, Алланын айтканын дей берет. Анан айттым, кел сүйлөшүп, эмнеге келдиң мага дедим. Эмнеге келдиң? Баарыбыз Алла деп жашайбыз. Сен эле Алланы билет экенсиң дедим. Ошон үчүн могу фанат адамдар ортого эле Алланы тыга берет. И так эле Алла деп жүрөбүз ал. Мен 24 саат бой Алла деп турганымды каяктан билет алар мисалы. Сизден мисалы. Анан сүйлөшүп келсек, келиңиз, мына Алла Таала, мына Алла деп коелу дедим анан эң артында. Мына Бисмиллахир-рахманир-рахим деп келме келтирип койдум. Неден ооруп атасыз? Андай мындай десем, кечинде тамакты өкүртө жейт экен. Кыймыл жок экен. Кыймыл жок болсо, тамакты өкүртө жесе, уктабайт анан. Анан кичине өзүнүн ишинен иштеп эме кылбаса, анан Аллага сылтап кое бергенде деле болбойт да.
İyi. М. Алла деш керек биринчи очередь, Алла. Бирок Кудай деш керек. Теңир деш керек, Кудай деш керек, Бог дейт, бирөө Кришна дейт, Алланын аты көп да. Ооба. Алла Тааланын аты көп да. Аты көп. Ооба. Андан кийин анан иш аракетке өтүш керек. М. Бул фанатизм бар жерде оор көп болот. Фанатизм бар жерде ажырашуу көп болот. Фанатизм бар жерде кызганыч, бири-бирин чектөө көп болот. М. Эң жөнөкөй эле эртең менен эрте туруп эле гимнастика кылып эле бир 10 мүнөт Кур'ан окуп койсунчу адам. Бүт көбөрдөн айып кетет. İyi. Көңүлү да жакшы болуп Ошол эле эң жөнөкөй эле нерсе. М. Ошон үчүн баягы биз ойго батып калабыз да, адам ойго батып калганда ооруйт. Ама медитация ошол ойдон кутултат. Кичине ойдон бошогонуңда анан адамга кичине чыгармачылык келет. Медитацияга отурсамчы, жана аялдарга айтам да, жана келиндерди айтып атпайм, ай могу отургула мындай келет. Кээде ысыбайм, кээде мындай жана климакс болгондой дүр деп ысып кетем. Кээде бутуман башыма кетет, дүр деп ысып. Медитацияда отурганда кадимкидей эме берет. Эми ошол нерсенин баарын койгонбуз да, мисалы могу баш энергияны эң көп бөлүп чыгарып, эң көп энергияны организмге тарата турган могу мээ системасы, баш системасы. Баш системасы. Эми могу мусулманчылыкта айтылат, колду мына аялдар бериге алат, эми эркектерде болот, көпчүлүгү мына колду бериге алат, эркектер бериге алабыз мисалы. Биз мындай алабыз. Ошондо мусулманчылыктын улуу жери да ошол, баягы могу баштагы эме жүрөккө түшүш керек деп коет. Именно могу биздин башыбызга келген энергия, жараткан берет энергияны ошол аш болбой, анан могу денеге тарабай калганда эмне болот? Крышабыз кетип баштайт биздин, крышабыз. Паранойя болуп баштайт. Көзүнө ар кайсы нерсе көрүнүп баштайт, дабдырап баштайт. Башы ысыйт, контролдон чыгат. Ошол нерсени эле могу денеге таратып иш керек, мына могу денеге эле. Жөнөкөй эле нерсе мындай. Денеге полный могу баштагы келип аткан энергия денеге тарап кеткенде эле адам оорудан айыгат, бул оңой эле нерсе. Ушул системанын баарын киргизгенбиз маяккачы. Ошол системанын баарын киргизген үчүн айыгуу аябай мындай ден соолуктун чыңалганы, адамдарда баягы айыгуунун кетип аткан себеби ошондон. Урматтуу катышуулар, кандайсыздар? Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн могу биз мээге энергия батпай калат. Мээге батпай калганда эмне болот? Анан арак ичебиз. Арак ичкенде баягы кичине кан суюрат, анан кичине өкүктөп калабыз. Бирок бул убактылуу нерсе. Убактылуу нерсе. Анан наркотик чегет, клей жыттаганда анан баягы башы кичине эс алууна жыргап калат. Бирок бул да убактылуу нерсе, бул жакшы эмес. Ооба да көрүп атпайлы жашоодон көрүп атабыз. Жаш балдардын баары эмнеге клей жытып атат? Эмнеге баягы наркотик чыгып атат? Эмнеге дегенде адамда кыймыл жок болсо, кыймыл. Адамда кыймыл күчөсө, кыймыл күчөгөндө могу баштагы энергия полный денеге тарап турат. Баш бошоп турат. Ошондо адам оорубайт. Ошон үчүн могу өнүккөн Европа мамлекеттеринде жеңил атлетика, футбол, гимнастика, жанагы турник, бурус-сурустун баары ошол жактан өнүгүп кеткен себеби ошондой. Анткени кыймыл бар жерде могу баштагы эме бошойт, энергия бошойт, денеге тарайт. Денеге тараганда адам мындай жыргап калат. Ошон үчүн могу биз түзгөн система ошол алып келет. Ошон үчүн баягы элдердин айыгып атканы, жакшы болуп атканы себеби ошол. Андан тышкары айта турган сөз көп, айта турган сөз аябай көп. Просто азыр мына мен жаңы чыгып атканда элдин баары бул не, анан бул буддистпи, анан бул теңирчи, анан бул эмне экен дешип чыгып каршылык аябай көп болгон. Бирок азыр мына Кудайга шүгүр, мына калың элдин эмесине жайылып кетти. Жайылып кетти. Мына азыр Кудай сактасын, мындай каршы чыккан киши жок азыр. Неге дегенде элдер түшүнүп калды. Жөн эле бул гимнастика. Ушундай жактар бар. Эми, конечно, кээ бирлер бар. Мисалы, жанагы каршы чыгып аткандарды эле туура түшүнсөк болот. Неге дегенде кээ бир ученияларда давай көзүңөрдү жумгула. Анан атаңардын элеси келет, деп
Anan mындай, anан seni geçirбей атыптыр. Anан mындай, anан тигиндей деле элдин башына айландар көп. Мен аларга кошулбайм. Мен алардан эмесмин. Мен аларды туура Ушу эмес деп айтам. эме ушу сөзүңдү биз бир шеринеде отуруп ушу Өмүрбек тууралуу кадимкидей эки жак кызыл чеке болуп кеттик. Бирөө мендей болуп дагы бир Өмүрбекке катышып медитацияга отурган тыштап койгон дагы бир экөө бар экен. Ушундай отурган жерде кеп болуп кетип анан ушундай результат алып атам, ушундай эле сөз болуп баягы отурабыз да шеринеде. Анан ошол бирөөнүн жолдошу айтып атпайбы? Ал деген баарыңар эле Өмүрбек, ал деген гипноз деп атпайбы? Кандай ал сен үйүңдө отурсаң эле ал тетип ошто жашаса эле кантип эле силерге эмес тиет экен. Анан мындай бирдекелерди айттыра тура эмес. Анан мен түшүндүрүп бердим. Өмүрбектин бир жакшы жери ишинин жүрүшү, монча результат элге берип атканы биринчи Кудайдын астына түшүп кетпейт экен ал. Кудай дегиле деп атат, намаз окугула деп атат. Ал жерде жаман эч нерсе айткан жок. Ал мен эле угуп эле, мен эле карагыла дебейт экен. Мен анда көп деле эме боло элек болчумун, бутумдун тырмагы деле чыга элек болчу. Ошентип баярдан эки жат болуп кеттик. Анан ал жерде отургандардын баары анан ал бала кишиге аябай түшүндүрдүк. Биринчи сен катышып көргүн. Өмүрбектин эмнеси сага жакпай атат? Эмнеге сага медитация кетпей атат? Ал деген гипноз деп атпайбы? Аялдардын баарын гипноз кылып алган Өмүрбек дейт мага. Ушинтип айтып атпайбы баягы? Анан мен айтып атпаймынбы? Анан деген Кудайдан эле эме болуп кетиптирби өмүрү? Ушундай бир нерселерди айтып анан мен түшүндүрүп атпаймынбы? А деген биринчи Кудайды айтат экен. Оозунда Кудай түшпөйт экен ал баланын. Монтип айтып атат. Намаз окугула. Мен Кудайдын күчтүү эмесмин. Мен Алланын астында эмесмин деп баарын ушинтип анан түшүндүрүп элдерге ушундай кылып атпайбы деп мен болбойм ушул ушинтип дагы ушундай жөнүндө сөз кылды да. Анан Эми ошо эми анын келинчеги отуруп атат жашынакай болуп азыр уже. Кадимкидей. Мунун андайлар келинчеги. көп. Андайлар көп азыр, өтө көп. Мына жакында эле эме Кудайга тапшыр дегенди чыгарып койдук эле, уже мына бир айдын ичинде эле уже 150-160 миң киши көрүп койду уже. Жана Кудайга тапшыруу деген жана жатып жасаган медитацияны айтып атасыңбы? Жатып жасаган медитация өтө жакшы ал. Ал күндө Кудай деп ниет пейилди таза кылып кете берет. Анан могу жерден айтып коеюн, кимдерге медитация кетпейт. Кимдерге кетпейт. Мен ушуну канча жылдан бери мына кээ бир адамдарга вообще кетпейт. Өткөндө бир келин менен иштештик. Бизге келип машыкса эле жакшы болуп кетет, үйгө барганда эле ооруп жатып калат, түшүп эле. Бизге келсе жакшы болуп кетет, үйүнө барса ооруп калат. Анан өткөндө Ошкода келип кеттим мына жакында эле. Жолугушуп анан экөөбүз сүйлөштүк. Не болду андай мындай деп. Эми неге кетпей атат результат? Элдин баарына кетип атат. Көрсө баягы мен ушуна көп жыл мен 2008-ден баштап эл менен иштеп келем. 2016-дан баштап 16-17 официалдуу турда психолог болуп иштеп келем. Документальный. Анан Эшти ачып койчу эми. Антени чыктыр. Кичине ачып кой. Wi-Fi кетип атабы? Эмне мында айланып калды? Wi-Fi өчүп эле.